Allah Taala Kur'an'da imandın misalın وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. İman kelimesinin misali bir sonun darak siyaktı, tamırları jerde beken bolup, butakları asmanda dep aytkan. Adam balasının jürөгүндө iman beken bolgondan soň, daraktın tamırı beken bolgondo, butaktары beken bolup, жалбырактары жап-жашыл bolup, mömө жемиштер алгандай, adamdın dagы imanının mömösü bul дене мүчөсүндөгү болгон пайдалуу сыпаттары болот. Ар бир mömөнүн өзүнүн пайдасы болгондой, adamdın dagы ар бир дене мүчөсүнүн пайдалуу сыпаттары болот. İman жүрөккө бекен болгондон соң, adamdын колуна берешендик деген сыфат келет. Жүрөгүнө кеңпейилдик, бардык адамдарга жакшылык каалоо жана жүрөктөн көрө албастык, душмандык, дүйнөкордук сыяктуу зыяндуу жаман оорулар тазаланып, адамдын көзүнө уяттуулук сыяктуу сыфаттар пайда болот. Себеби бул аламды Аллах Таалам адамга берген. Адам үчүн жараткан. Алам айбандар үчүн эмес туугандар. Эгер аламда адам болбосо, бул алам калбайт. Жер, асман, ай, күн, жылдыздар бул өзүн ушул жүрүп жаткан тартибинде жүрбөйт. Адам бар болгондугу үчүн Аллах жүргүзүп жатат. Адамдын кереметинен, анын ичинен дагы адам дегенде имандуу адамдын берекети менен. Бир адам бар болсо дагы, бир ушундай адам Аллахты тааныган, ла илаха иллаллах деп айткан, же Аллах деп айткан бир адам бар болсо дагы кыямат болбойт. Бүт инсаният жашайт. Түн болуп, күн болуп, кыш болуп, жаз болуп, жай болуп, күз болуп, бардык жануар жандыктар жашап турат. Ошол бир адам дагы, ла илаха иллаллах деген адам, же Аллах деген адам дагы бул дүйнөдө калбай калса, ошол заматта кыямат болот. Мына көрүнүп турган бир дагы нерсе калбайт. Азырга чейин бизге айтып, асмандан чоң бир метеорит түшүп, жерди талкалайт, андай болобу же башкача болобу, Аллах Таалам бул бизге көрүнүп турган бардык аламды жок кылат. Кандай эле бир адамдын денеси, кол буту иштеп турат, көзү көрүп турат, буту басып турат, тил сүйлөп турат, эмнеге ичинде рух болгон үчүн. Ошол рух чыгып кеткенден соң бул адамдын аты менен да аталбай калат. Бул маркум болуп калат. Адамдын руху, адамдын тирүү жүрүүсүнө себеп рух болгондой, аламдын руху бул имандуу адам. Бир имандуу адам. Аллахтын астында ошончолук кымбаттуу. Ал эми бир имандуу намаз окуган адам канча кымбаттуу? Бир имандуу намаз окуп, орозо кармаган адам канча кымбаттуу? Бир имандуу адам намаз окуп, орозо кармап, тилин да жамандыктан сактаса, кулагындагы, көзүндагы жамандыктан сактаса, ашказанын да арам тамактан сактаса, баскан турганы да түз болсо, бул адам Аллахка канчалык жагымдуу. Эгер бир Аллах деген адам үчүн аламды Аллах Таала сактап турса, ал эми оңолгон, өзүн тарбиялаган адам үчүн Аллах эмнелер кылып берет? Ошондуктан инсан, имандуу адам, Аллах иман бергендиги үчүн өтө сыймыктануу керек. Өтө ыраазычылык билдириш керек Аллах Таалага. Радиту биллахи раббан, пайгамбар алейхиссалам дуа үйрөткөн. Ушул дуаны эртең менен кечинде айтып жүрсөңөр, Аллах силерден разы болот деп. Радиту биллахи раббан, мен разымын. Ар ким адамдардан эмнедир бир нерселерди өзүнө кудай тутуп жүрүшөт. Мен Аллахты кудай тутканыма разымын.
Wa bil islami dinan. Adamlar türdүү жолдорду өзүнө дин деп тандап жүрүшөт. Мен ислам динин Аллах мага тандап бергенине разымын. Wa bi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyya ve rasula. Жана Hazreti Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemди пайгамбар тутканыма разымын деп. Ушул дуаны окуган адамдан Аллах разы болот деген. Себеби бул адам Аллахка шүгүр келтирип жатат. Дин, иман байлыгы баа жеткис байлык. Бұл байлықты біз дүйнөдө баасын биле албайбыз. Себеби бир дыйкан жер казып жатып жерден бир таш табып алса, анын баасын билбейт ал. Дыйкан картошканын баасын билет, пыяздын баасын билет. Бирок ал кымбаттуу таштын баасын зергер билет, анычы. Ал ташты алып туруп, таштап коюш дагы мүмкүн. Же жөн эле баалабай жанына салып алышы мүмкүн. Анын баасын зергерге алып барса, зергер айтат, каяктан таптыңыз дейт. Бұл таштың 1 грамы білесіз бі қанша тұрады? Имандың баасын Аллах біледі. Имандың баасы қанша? Қиямат күні бейіштіктер бейішке, тозоқтықтар тозоққа түшкөндөн кейін Аллах Таала имандууларды тозоқтан шығара баштайды. Ошондо Аллах Таала айтат: "Би иззати ва жалали", менин улуулугума, кадыр баркыма ант ичемин. Ахриджу минан нари ман кана фи қалбихи мithqala зарратин минал иман. Тозоқтон жүрөгүндө кыпынчалык иман болгон адамды чыгарылсын деп. Кыпын дегени бул ушундай бир салмак, ал салмакты таразага тартып болбой турган нерсе. Кыпын салмагы жок буюм нерсени айтат. Чаң. Ошончолук иманы болгон адамды тозоктон чыгарып, жашаган, көргөн жер шаарынан 10 эсе чоң бейиш берилсин деп. Кыпындай намаздын эмес, ал намаз окуган эмес ал адам. Ал болгону Аллахтын барлыгына, бирлигине иман келтирген. Мен ишенем Кудай бар деп жүргөн да. Намаз, орозо, зекет, ажылык, бұл арам эле, буну кылышым керек эл, андай жок. Кыпындай имандын баасы бул дүйнөдөн 10 эсе. Ошол биз көрүп турган. Иман өтө чоң дөөлөт, өтө чоң байлык. Ошондо Фираун сыяктуу дүйнө падышалары, капырлар, жана андан башкалары өкүнөт. Биз дагы бир жолу келиме окуп койгонубузда болор эле деп. Фираун kelime okup iman keltirgen. Suğa çöküp baratkanda amantu billazi amanat bihi banu İsrail. Mına uşul banu İsrail imandular iman keltirgen Kudayga men dağı işendim iman keltirdim degende Allah Taala aytdı. Al ana yemi iman keltirdin mi dedi. Ve kad asayta min qablu ve kunta minal mufsidin. Murda günah kılıp жүрчүң элең o. Бейбаштык кылып жүрчү элең го. Жана элдерди бузуп жүрчү элең го. Эми өлөр кезиндеги иман, өлөр кезиндеги тоба бул кабыл болбойт турганда. Өлүмдү көзү менен көрүп турганда болду мен кайттым деген болбойт. Ден соолук бар кезде, убакыт бар кезде, мүмкүнчүлүк бар кезде иман келтирет адам. Аллах Таала бизди төрөлгөнүбүздөн иманды бизге белек кылып берген. Себеби биз төрөлүп карасак атабыз иманду, апабыз иманду. Молдакени чакырып азан айттырып жаткан. Машалла. Аллах бизге белек кылып берген иманды. Иман бизге Аллах тараптан берилген эң кымбат белек. Мына ошол иманды адам канчалык жандандырса, бекем кылса жүрөгүнө, ошого жараша инсанга сыфат келет. Жакшы сыфаттар келет. Ошол сыфаттарды Пайгамбар алейхиссалам 70тен ашуун деп айтты. Эң жөнөкөйү дегени жолдон бир адамды көрсөңүз элге зыяндуу нерсени четке чыгарып коюп жатат. Ошонун дагы имандуу экендигин белгиси бул. Ал өзү билбейт. Сиз эмнеге бул бир ташты, бир жыгач жаткан жолдо ошону жолдон четке чыгарып койдуңуз? Элге зыян болбосун да. Ошон үчүн эле бул имандын белгиси. Зыяндуу нерселерди жолдон бут менен болсо дагы тебип койгон, тазалап.
Бирок машина менен баратса зыян болбосун. Эми жолду тазалап койгон имандын белгиси болсо, Аллах сактасын, жолду тосуп койгон эмне болот? Же элге зыян бере турган бир нерсени жолдо жасап койгон, же элдик жолду тороп алган. Ошондуктан имандын белгиси эмне деди? Эң төмөн белгисинен элге канча пайда болуп жатат? Жолго зыяндуу нерсени өзү да таштабайт, бирөө кокусунан түшүрүп койгон болсо, ошол жерди түздөп коет, же алып салат ошол жыгачты, ташты, цементти же кирпичти. Бул имандын белгиси. Ошондой эле өзгөчө белгилеп кетти, уяттуулук имандын белгиси деп. Эми уят деген эмне дегени? Бир болот, биздин кыргыз тилинде уят деген сөз. Биз кошуна ооруп калыптыр. Барып докторга бир көрүп келбесек уят болот. Биздин уят ушул. Тойдо баланчаны чакыралы. Чакырбасак уят болот. Биздин уят ушул. Кудаларды чакырганда кой соёлу. Кой сойбосок уят болот. Бул мындайча айтканда салттык уят бул. Албетте уят болбойбу билбейм, бирок бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан уят бул эмес. Уяттуулук имандын бир белгиси дегени, уят деген сөздү аалымдарыбыз мындай деп чечмелеп берген. Алла ярака маулака хайсу нахака. Уяттуулук дегени, сиз өзүңүздү ушундай алып жүрүңүз, сизди жараткан Аллах күнөө кылып жатканыңызды көрбөсүн. Мына ушул уят болот. Ошол уят болот. Эмне уят болот? Аллах Таалага тыйган нерсени жасап көрүнүү уят болот. Аллах Таала айтты, калп айтпагыла деп. Калп айтып жатып Аллахка көрүнүп калуу уят болот. Бирөөдүн акысын жебегиле дедиби, акысын жеп жатып көрүнүп калган уят болот. Ал эми Аллах Таалага көрүнбөй кала турган жер жана акыбал жана учур жок. Аллах Таала өзүн Кур'анда таныштырган. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Кейде көздүн кыры менен карап, урдап карап коесуңар го, ошону дагы билип турамын дейт. Жана жүрөктөрүңөрдүн ичинде сактаган сырларыңарды дагы билип турамын дейт. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Асмандарда, жерлерде болгон нерселерди билип турамын дейт. La yuwari minhu sama'un sama'a. Асмандар Аллах Таалага тоскоол болбойт. Жерлер тоскоол болбойт. Астындагы үстүндөгү нерселерди көрүүгө. Демек, ушундай бир жер жок, күнөө кылса Аллах көрбөй калса. Уурлар неге түндө уурулукка чыгат? Себеби эч ким көрбөйт деп ойлойт. Эгер ууруда уяттуулук болгондо, уурулук кыла алмак эмес. Эмне үчүн? Күнөө кылып жатканымды Аллах көрүп калса, уят да деп кылбайт болчу. Биздин уят башкача. Биздин уят көчөдө эски кийим менен жүргөн уят. Баланча көрүп калбасын, уят болот, уят. Ошондуктан уяттуулук бул имандын белгиси. Күнөө кылып жатып көрүнүп калбайын Аллахка деген сыфат жүрөгүбүзгө пайда болсун. Кыйбат кылып жатып Аллахка көрүнүп калбайын. Бирөөгө жала жауып жатып Аллахка көрүнүп калбайын. Ошол сыфат качан келет инсанга? Иман бекем болгондо. Бул сыфат жокпу же азыраакпы? Демек, дарактын кайсыл бир бутагы курап калса, же өзү курап калса, демек тамырында зыян бар да. Ошондой эле кайсыл бир сыфат бизде азыраак болсо, же жок болсо, анда ойлонуу керек. Демек, тамырын сугаруу керек. Иман эмне менен сугарылат? Ибадат менен, намаз менен, Кур'ан менен, орозо менен, зикир менен. Имандын азыгы ошол. Көп акырет сөзүн угуу менен, мүрзөгө барып зиярат кылуу менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна хадихил кулубу тастау кама ястаул хадиду иза асабахул ма." Жүрөктөрдү дат басат. Кандай? Темирге суу тийгенде дат баскандай. Кыйла ва ма жилауха я Расулаллах. Сахабалар сурады, Аллахтын элчиси, кантип тазаласак болот ошол дат баскан жүрөктөрдү? Касрату зикрил маути ва тилаватил Кур'ан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, өлүмдү көп эстөө менен жана ыйык Кур'анды окуу менен деди. Мүрзөгө барганда тааныштарды көрүп калабыз, жазылган, баланчанча жыл төрөлүп, баланчанча жыл өлдү деп. Ошонун ой келет, мен дагы бир күнү келем деп. Мүрзөгө барганда
salamdaşunun duası özü Peygamber aleyhisselam salamdaşkan. Assalamu aleykum ya ehlel kubur. Mürzönün jaşoçulары, turgundары sizlerge Allah'ın tınçlığı olsun. Antum salafuna, sizler hem bizden murdarak kelip kaldыңар. Wa nahnu inşaallahu bikum lalahiqun. Biz dağı Huday buyursa bir gün uşul jerge kelebиz dep salamdaşıp mürzöge kirет. Al jerge kirgende Kur'an okup, dua kılıp, anan oturup, men dağı bir gün kelemin degen oy kelse, oşoldan jürek taza bolot. Janaza ötüp baratkanın, je bir janaza okusak, oşonda oy keliş kerek. Bugün bunun kezegi eken, uşul marhum jatat. Bir gün kelet, men dağı uşul jerge jatam, uşuntup elder nasip kılsa, uşunday elder janaza okuyt. Her bir janazanı menin janazam dep oyloş kerek. Oşonun jürek taza bolot. Köp Kur'an okuş kerek. Je biri okup jatsa okuş kerek. Oşonun jürek taza bolot. Jürek tazalangan sayın adamga jakşı nerselerdi kılууga kızıgуу payda bolot. Jakşılık kılayın ele dep turat. Jamandıktan çarçayt adam. Jamandıktan tıyılayınçı koy ziyan bolot eken. Özüme de özgöge de kılbayt. Elge paydalуу bolot bul adam.